Саламатсыздарбы, учурда маек рубрикасы сиздер менен мен Үсөнбай Тайыр уулу, ошондой эле бизде конокто Кубаныч Нуркамил уулу болмокчу. Саламатсызбы? Айтсаңыз, буга чейин сиздин мына көптөгөн бир кинолоруңуз бар да, буларга биз баарыбызга эле белгилүү, мисалы Сынган тагдыр деген, анын учурда сиз Алымбек Аткан уулу, чоң уулу Абдылдабек жөнүндө кино тасма тартып жатпайсызбы? Ушуга бир аз токтоло кетсеңиз. Эми Абдылбек жөнүндө айтсам, мисалы бул биздин алайда Алымбек Аткан эң чоң тун уулу. Бул Абдылбек жөнүндө бир эле ошол Кыргызстанда эмес, ошо алайда жашаган алайлыктар өздөрү деле бир 80% билбейт экен. Канча жашта болгон, эмне болуп каза болгон, ошол жылдары эмне менен алек болгон, таптакыр деген жанагындай маалымат жок. Бул бир. Экинчиден, ошол 1876 жылы болгон окуя тууралуу тартылат. Бул жерде ашып барса 5 ай, жарым жылдын ичиндеги окуя эле тартылат. Бул февраль айында генерал Скобелев ошондо мындайча айтканда карательный отряд деп коет, ошол менен алайга киргендеги нерседен башталат. Кийин ошол жайга чейин ошол алайга киргизбей орустар жүдөтүп, акырында ошол 3,5 миң армия менен кирген экен орустар. Ошол жердеги эми Абдылбектин деле армиясы болгон эмес ал кездечи. Ашып барса ошол жерде мергенчилерден жергиликтүү менмин деген балдарды топтоп эле 15-20 бала менен 3,5 миң армиянын кармап туруш деген деле кандай укмуш нерсе. Мен бул жерде нукура эле кыргыздын жашоосун көрсөтөйүн дегем да. Ошол жердеги динчил балдарды, ошол жердеги менмин деген атуулардычы. Ал жерде эч качан мисалы ошол жерде орустарды жаман жагын көрсөтмөш сөзсүз түрдө. Кадимки деле орустар кандай кирген, ошол чалдырайын деп көрсөтөйүн деген. Анан айтсаңыз, могу негизи эле ушул кино тартууда көбүнчө актерлорду тандоо турун өткөрөт го, ушундай кылып тандап алдыңызбы же? Сөзсүз түрдө. Бул кастинг деп коелу. Кастингде мен ошол көбүнчө алайда тартылат деп мурунтан эсептеп койгон үчүн февраль айында Ош шаарында өткөргөм. Ош шаарында өткөрүп 2-3 тур менен мага эң керектүү актерлорду ошол жерде, актер актрисаларды ошол жерде тандалып калган. Буюрса ушул 2014-төн август, сентябрь айларына барып тартам дегенге буюрса ага чейин дагы жакшы инсандарга, ушу киного ылайык образдарга жолугуп калсам, сөзсүз түрдө алып кетем деген ойдо болчумун. Ошондой эле февраль менен сентябрдын ортосун сөзсүз түрдө бир-экөө кошулду. Анан айтсаңыз, могу негизи эле кинолордо көбүнчө мына исторический, тарыхый кинолордочу өзгөртүүлөр киргизет. Мисалы Курман-Жаннатка да Шадык Шернияз агайыбыз мисалы Камчыбекте Дардакскар мезгилинде Курманжанды баягындай улум өлүмгө тике карата деген жерини өзгөртүп салган да, айткан эмес. Анан эмнеге десең, качан эле кыргыз айтырып өлчү деп ушундай өзгөртүүлөр киргизген. Ошол сыяктуу сизде өзгөртүүлөр болдубу кинодо? Эми Садык Шер тууралуу айтсам, мисалы бул ал режиссер, как режиссер бул акысы бар. Ар бир режиссердун өзүнүн көз карашы бар да, ар кайсы тарыхкачы, ар кайсы болгон историяга. Мисал келтире кетсем, ошол эле Эльдар Рязанов жана Бесприданницаны тартканда Алексей Островскийден көп качкан, көп нерселердичи. Биринчи элди ойлоп, элге жагымдуу болсун депчи. Анын эми ар нерсенин өз чеги бар, чектен чыкпай өзгөртсө болот. Меникинде билбейм. Бул жерде мен өзгөртө турган деле өтө мындай масштабный деле нерсе жок. Берде айтып атпаймынбы, ошо февраль айдан баштап ошо Абдылбекти июнь-июль айында ушундай кыйнап Афганистанга чейин качырганга мажбурлашкан, ошол эле мезгил тартылат.
бул жерде эч нерсе бурмалап же болбосо кошуп же бир нерсе өзгөртө турган деле нерсе жок. Анан айтсаңыз, ушул кино бүгүнкү күндө жарыкка чыктыбы же эми тартылганын турабы? Бул кинону буюрса 95% тартылып бүттү. 95% тартылып бүттү. Азыр эми Бишкекте тартыла турган ошо 5% калды. Бишкектин ичинде, Бишкекте эмсе бул жерде азыркы заманда айта турган нерсе, бул жерде кошуп кете турган нерсе. Абдылбек жөнүндө ошол маалыматтар абдан аз экен деп атпаймынбы. Ушунчалык издеп топтоп жүрүп, акыры ошо Абдылбектин өзүнүн түздөн түз нукура тукумдарына жолукканга туура келди. Анткени көрүп атпайбызбы, жана салык шерди деле жеп салышты. Эмне үчүн андай тарттың, эмне үчүн мындай тарттың, мындай болгон меселе, тигиндей болгон меселе деген суроолор болбош үчүн мен кинодогу сценарийди кайсы жерде тартылат, эмне жөнүндө тартылат, кимдер тартылат, бүт ошол Абдылбектин өзүнүн түздөн түз тукумдарына жолугуп, көрсөтүп, ошолорду коштум. Ошондо сиздер баягы сценарий жазып жаткан учурда ошол Абдылбектин урпактары менен чогуу кеңешчи болуп жаздыңыздар да? Жок, бул жерде мен алар көрдү да сценарийни, алар макул болушту аларына. Макул, бул жерде мындай болду, Өсөнбай. Бул сценарий 1 ай 2 айдын ичинде жазылган жок. 1 жыл 2 жылдын ичинде жазылган жок. Мен бул сценарийди жана айтып атпаймынбы, Жетигенова Алина менен иштеп жүргөн кезде 90-жылдары көтөрүп жүргөн бул сценарийди. Бул деген бышып келгенде анан киришип атпаймынбы. Андан да мен баягы сынган тагдырды жана Москвага алып бардым деп атпаймынбы. Ошонун алдында тартайын деп дагы корктум. Бир аз кое турайынчы, биринчи могу мелодраманы тартып көрөйүн, кандай плюс минустары бар байкайын деп, анан өзүм көзүм жеткенде баштадым. Сценарийди даяр кезинде эле алып бардым, Абдылбектин өзүнүн урпактарыначы. Алар көрүп эле шак эле жактырды. Дагы мен билбеген нерселерди кошуп беришти. Мисалы, ошол эле Абдылбек генерал Скоблевке жазган каты бар. Скоблевдин өзүнөчү, ошол каттардан бери мага эме кылып беришти, мишен. Могу бизге көпчүлүгүбүздүкү мындай таанымал эмес да, мисалы Абдылбектин уулу барбы, Мырзапаяз деген. Ушул да кинодо катышканбы? Киного кирди бир сценарийге? Сценарийде бар. Бул жерде мындай. Биринчиден Мырзапаяз ошол кезде 2,5-3 жашар бала болгон. Жалгыз уулу. Бул Мырзапаязды Афганистанга кетип баратканда Абдылбек Мырзапаязды орустардан бекиткенге аракет кылганда ушунчалык суранып кеткен. Ошондо аялы 22-23 жашта. Өзү 32 жашта болгон. Абдылбек 32 жашта. 1876-жылы. Бешкөкүл деп аялы 22-23 жашта болгон. Ошол 3 жашар Мырзапаязды бекитип, Мырзапаяз деп айтпай башка ат коюп, Абдылбектин башка бир инисине бактырышкан, жана орустар бекитипчи. Бул жерде сөз түрдө эм Мырзапаяз жөнүндө эмес, Абдылбек жөнүндө болгонго анан ошол жердеги драматизм бар. Бул эм өзүнүн үйүнө бара албайт, же тоодо эле үңкүрлөрдө, асказоолордо качып жүргөнгө мажбурлап коюшкан да. Ошол кездеги бийлик делечи, мисалы, жергиликтүү бийлик деле. Бул Абдылбек ошол жерде орустарга каршылык көрсөтүп жүргөн кезде алайыктар менен кыргыздардын ортосунда келишим бар болчу да. Тынчтык келишим бар болчу. Тынчтык келишим бар болгону менен Абдылбектин жана айтып атпаймынбы урпактарынан алган катында, Скоблевке кайрылган катында жазылып турат. Эмне үчүн Скоблевке ал кезде Искөбүл Паша деп айтылган, урматтуу Искөбүл Паша
Эмне үчүн сиз сөзүңүзгө турбай, алайда дагы эле зордук зомбулук болуп атат, жерлерди тартып басып алып атышат, динге аралашып атышат, бойго жеткен балдарды өмүрүнүн ата энеси көрбөгөн жактарга бир Сибирлерге, бир армияларга алып кетип атасыңар службага. Немеде келишимде андай нерсе жок болчу да. Ошондой баягы немелер болуп эле Абылбектин кыжырын тийип алышкан да ошентип элечи. Эгерде жашынакай эле жымжырт кирсе мындай нерсе болмок эмес да. Анан айтасыз, могу негизи ошондон улам баягы кысымдан улам Абдылбек Афганистанга качкан деп атпайсызбы? Кинодо ушул жерде чагылдырылганбы? Афганистанда жүргөн, ал жерде өзүнө кол топтоп жүргөн жерлери чагылдырылганбы? Эми Үсүнбаев, биринчиден сөзсүз түрдө бул келип эми кененирээк тартайын десең сөзсүз түрдө бул каражат жакка такалат бир. Экинчиден мен башынан эле бул киного киришкенде, сценарий жазганда ошол эле бөлүктү тартайын дегем. Жана айтып атпаймынбы, асказоолордо, үңкүрлөрдө жашынып качып, ошол жердеги мергенчи балдарды топтоп, ошончо чоң армияга каршы жүргөн кезди. Эгерде эми Мамлекет тарабынан же кимдир бирөө тарабынан сизге мындай каржылаштыбы ушул кино тартууда? Жок. Андай эми эч ким эч кандай жардам берген жок десем туура эмес болуп калат. Анткени жергиликтүү бийлик ошо турак жай, азык түлүктөн жардам берип атышты. Фильм драма, булчу тарыхый деп деле жанрды антким деле келбейт. Анткени бул жерде айтып атпаймынбы, ошол жердеги драманы эле көрсөтөйүн депчи. Драма болгондо деле ошол кездеги костюмдар, жылкылар, боз үйлөр деген көп кетет дечи, каражатчы. Ошол нерсе бир топ адамды кыйнап койду. Ошондо башында деген бир топ жакшы байкелер, жакшы эжелер жардам беребиз, коркпой баштай бер деди эле. Азыр эми билбейм, неме жок азырынча. Жашыруун болбосо ошол канча каражат кетти ошого? Канча убакыт кетти кинону тартуу үчүн? Эми жана былтыркы Сынган тагдыр деген кинону 2 жыл тарткан. 2013 чыкты. 2011, 2012, 2013 жазында дагы тарттым баягы. Жаз жай кылыпчы, жетпей калган нерселерди. Анткени ал кадимкидей тасмага, лентага тартылган болчу. Эми бул жолу Москвадан араң жооп сурап атып, цифровойго сценарий деп цифровойго жооп сурап, цифровой менен иштедим. Биринчиден цифровойдо сөзсүз түрдө качествосы жакшы болот. Экинчиден иштегенге оңой. Бүгүн тарткан нерсең бүгүн көрөсүң, кааласаң монитордон азыр отуруп көрсөң болот. Бул жерде эми скорость бар да, качество бар, скорость бар. Эми бул жолу буюрса чогуу алганда 8-9 ай болот экен. Ошондо бул эл бул кинону качан көрө алат? Качан жарык эмеге чыгат? Кинотеатрларга коюлганбы негизи? Сөзсүз түрдө кинотеатрларга коюлат. Бул менин өзүмдүн эсебим боюнча май айына барат. Эми ошондой эле кетсе, орто жолдо дагы бир аз көйгөйлөр болсо жайга барып калышы мүмкүн. Менин эсебим боюнча ошо март, апрелге бүтүп калса, майга барып, буюрса презентацияны майга эсептеп алдым. Кинодочу негизи мындай бүгүнкү күндө бизге таанымал болгон актерлор ойноду же жаңыдан өзүңүз жаңыдан чыга элек элге тааныла элек актерлор тандап алдыңызбы? Негизи мен кайсыл киного чейин чыдайм билбейм. Биринчи кинодо дагы, мында дагы такыр жаңы образдарды, жаңы адамдарды тартканга аракет кылдым. Анткени мага ушул жагат. Эми сөзсүз түрдө профессионалдар менен иштеген жакшы дечи. Бирок азыр биздин профессионалдарга кинодо толтура ролдор. Азыр эми мындайча айтканда бүт эле биздин жакшы жаштар деле
возрасттагылар деле жакшы киного чакырып атышат. Бирок эми ошентсе дагы таланттын баары элетте дегендей, элди кыдырып издеп көрсөң, чыныгы таланттар ушул жактан чыгат экен. Бул бир. Экинчиден, жаңы адам менен иштешсең жакшы да. Мен көп жерде айтам, булар пластилин дейт, пластилин каалагандай жасап алсаң болот. Эгер сен уже такшалып, мисалы мен сен менен иштесем, сен такшалган актер болсоң, сен менен менин оюм талаша берип, сөзсүз түрдө сен өзүң элестеткен образды берип койсуң, баары бирчи. Баары бир жеңип кетесиң. Мен айткан менен өзүмкүндөй алып кет. Булар режиссерді мындай карап турушат да, кандай кылсам да иштеген оңой. Негизи могу сценарий жазгандачы, актердун ошол ойной турган кишинин мүнөзүнө карап сценарий жаздыңызбы, же болбосо сиз сценарийни жазып алып туруп кийин актерлорду тандадыңызбы? Биринчи сценарий жазып атканда сөзсүз түрдө элестетесиң. Ошол актер болобу, актриса болобу, келбетин, үнүн, баскан турганын элестетесиң. Анан бир эле кастингде эмес, кастингден тышкары дагы жүргөндө издеп жүрө бересиң. Кээде кастингден таппаган нерсени күтүлбөгөн жерден таап каласың. Анан сөзсүз түрдө эле эркек бала болобу, кыз бала болобу макул дей койбойт. Ойлонуп көрөйүн деген. Анан мисалы эң биринчи адамдын өзүндө ушунча умтулуу болуш керек киногочу. Анан ушунчалык киного укмуш жарашып турсаң, бул жеринде эч нерсе жок болсо, сен менен иштеш ушунчалык кыйын болот дейсиң. Эми биринчиден адамдын өзүнөн. Анан Москвада Виола деген бизден сабак берген полячка эжекебиз айтчу. Элден ашкан возрастта. Анын Якоб деген бир тууган иниси бар экен, Куба деп коюшат. Мен Москвада Куба дешчү да, менин шагыл атын бат эле жаттап алган да, Куба депчи. Ошол айтат эле. Момундай карап, жактырып, анан кадрдан карасаң, жана сулуулугу кетет депчи. Момундай карасаң эч нерсеси жок, анан кадрдан карасаң ушунчалык сулуулук чыгат. Ошондо иштегенге аракет кыл деген болчу да, көбүнчө эле ошо сөзсүз түрдө биринчи бир-эки кадр алып алып, анан кадрдан кийин тандайт болот да. Анан айтсаңыз, негизи эле бүгүнкү күндө аябай мындай режиссерлор, кино тарткан кишилер көп болуп кетти го. Буга сиздин жеке оюңуз кандай ушуларга? Мисалы, кээ бирлери окуп тартып атат, кээ бирлери окубай туруп эле тартып атат дегендей. Көпчүлүгү мисалы кино тартууну мындай кесип катары эмес, бизнес катары көрүп алды. Сиз буга көз карашыңыз кандай? Балким сиз өзүңүз кандай тартасыз ушуну? Эми мындай, Үсөнбай, мисалы ушундай кино тартам деп өзү аракет кылып, мисалы өкмөт каражат бербесе, өкмөт деген мындай колдоо кылбаса, өзүнүн күчү менен өзү тартам деп атса, буларды эч качан кой дебеш керек. Другое дело результат, мисалы, кандай эмне жөнүндө тартып атат. Анын эл өзү эле сындап коет. Ал өзү эле эртеги бүрсүгүнү коет, дагы тартайын дейт, же болбосо кой ушу менен бүттү деп алар. Бул деген жана немеде эле марафонго жүгүргөн сыяктуу эле. Бирөө аягына чейин барат марафонго, бирөө жарым жолдон калат, же бирөө башында эле калып калат дегендей эле. Бул бир. Экинчиден мен мына азыркы жаш балдарга айтарым, мына ырдап жүргөн балдарга, ушул киного киришип жүргөн балдарга айтат элем, Азамат депчиси, биз көрүп атпайбыз, могу көчөдө бир подъездерде отуруп алып, жанагындай ийине сайынып, же болбосо бир жерде кафелерде жүргөндөн көрө ушулар менен алек боло берсин, андан көрөчү. Жыйынтыгы убакыт өзү эле алып келип коет. Ким туура жол тандады, ким адашты, мезгил өзү тандайт, көрүүчү өзү эле. Анан айтсаңыз, могу негизи эле сынган тагдыр деген кино тарткансыз буга чейин, кино тасманы. Ушул киного мисалы көрөрмандарыңыз тарабынан же болбосо эл тарабынан кандай сын пикирлер айтылды, сиз аны кандай кабыл алдыңыз? Эми сөзсүз түрдө биринчи тасма болгондон аябай корктум, кандай болот экенин. Бирок бул тасма азыр саттыкта жок, интернеттерде жок, эч жакка тарала элек.
эч бир жанагындай телеканалдар менен сүйлөшүлгөн эмес. Мисалы, сиздер менен иштейм же сиздер менен иштейм деп. Бул бир анан бир ушул Эхо Манас Шаңыры каналдан ушу түз эфирге чыгып атканда жакшы немелер келип атты. Анткени бул жерде дагы мелодрама болгону менен ошо түндүк түштүктүн ортосундагы мындай кагылышуу, түшүнбөстүк. Бул жерде ошо биздин көрөк кат менен эле таза сүйүү кагышып калат. Бул жердечи көрөк кат менен эле таза сүйүү. Азыр мен ушу эсимде Москвада быйыл барганда койсом, май айында барып койсом, Алабек Точубеков деген биздин жакшы мыкты профессионал киноактер бар азыр Москвада. Алабек Точубеков. Сонун кинолордо ойноп жүрөт азыр. Биздин эң ишенген актер ошол бала. Ошол бир-эки студенттер менен келди. Ошол бир студенттердин арасында бир кыз бар экен, ошол айтып атпайбы? Кубаныч байке дейт. Сүйүү бар экени мен көп болду эле умуп койдум эле. Көрсө дагы эле бар экен бизде депчи. Көп нерсени ойлойм. Бул жерде мындай, мисалы, бул Сынган тагдыр деген кинодо көпчүлүгү өзүн өзү тааныйт кадимкидечи. Өзүн тааныйт. Көлдүк кыз менен Оштук баланын ортосунда болгонго бир кафеде отурсак, жаныбызда бир 15-20 чакты улгайган кишилер келип отуруп калды. Бүт баары чогуу кинодон чыккан экен, көрсө, Сынган тагдырданчы. Анан ошол жерде көлдүк байкелер, көлдүк эжекелер экен. Ошолор айтып атпайбы, Кубаныч дейт, иним дейт. Менин да кызым 2 жыл болду дейт, Оштук бала көбү тээм деп жүргөн. Такыр болбойт эмне. Ушу сенин киноңду ойлонуп калдым, менин ушу кызымдын тагдырына балта чаппай эле койсом окшойт депчи. Ошондой эле нерсе, мисалы, Ошто коюлуп атканда, Ошто дагы бир үйдө конокко чакырып калышты. Ал жерде конокто отурсам, ошо үйдүн ээси ошол кино жөнүндө айтып атат. Ошол жерде дагы бир 15-20 чакты коноктор бар болчу. Мындай азыркы жаштарды түндүк түштүккө бул бийлик эмес, биз эле ата-энелер эле бөлүп коебуз депчи. Ушундай кылбаш керек деп жана үйдүн ээси сүйлөп атса, мен ваннага кирип бараткам, колумду чайкап алайын десем, ошо үйдүн ээсинин кызы 3-4 курста окуган кыз экен. Келип мени кучактап бетимен өп атат. Рахмат сизге дечи. Эмне болду десем, бунуку тетири. Оштук кыз биякта чүлүк бала менен сүйлөшкөн. Ата-энеси каршы болуп атпайбы? Анан атасы жанагынтип сүйлөп атса, эми атам мага каршы чыкпайт деп ал сүйлөп атат өзүнчө. Мындайча айтканда, бул жерде ар бир эле үй бүлөдө жакын темада эми бул дагы бир аз аягы драматизм менен бүтөт. Эми драматизм менен бүтүрбөсөң адамга жеткизиш кыйын да. Мен Ошто мисалы ошол Сынган тагдыр кино жүрүп атканда бир жумуштар менен ошол жерде иштеген балдарга кирип калсам, ошо бир эпизоддо кинотеатр бүт ыйлап атышыптыр да, тим элечи. Анан мен кирсем, теги бала дагы настроение болуп турган экен, анан чыгып кеткен мен. Жөн эле коеюн депчи. 1-2 сааттан келип баягы кирсем, бош эмес экенсиң десем, көзүм ачып атканда келбедиңиз дейт ал дагычы. Чыкса билбейм, негизи ыр болобу, кино болобу, китеп болобу, сөзсүз түрдө адамдын бир ички дүйнөсүн козгоп, бир нерсени ойго салып коюш керек. Жана ушул эле жанагы эмеге Адылбек Таткага кайрылалы. Эми мисалы ушуну тартып атканда, мисалы ушул эле урпактарына же болбосо сиз кимдир бирөөгө барып сценарийин көтөрүп барып ушул кинону тартып атам деп кайрылып көрдүңүзбү? Жана айтпадымбы, ошол бул жерде Бишкекте Чыныбек деген ошо түздөн түз Абдылбектен бар экен, Чыныбек байке деген. Эң биринчи ошол кишиге алып бардым немени, сценарийди. Анан
эми азыр айтканга туура болобу, туура эмес болобу? Могу биздин вице-премьер-министр Маматалиев Абдурахман байке дагы немеден ошо Абдылбектин урпактарынан болот. Ал кишиге дагы көрсөттүм. Бүт баарына жакты. Алар мындай сизди каржыладыбы мына акча жагынан же материал? Жок, акча жагынан. Сиз кайрылдыңызбы негизи ушундай тартып атам, ушундай бизге спонсор болуп бергиле деп кайрылып калдыңызбы сиз? Эми сөзсүз түрдө кайрыласың, айтасың, эми үмүт деген үзүлбөйт дегендей. Анан жардам беребиз, иним, сен баштай бер. Бир 50%, 60% тартып бүтсөң, анан калганын биз жардам беребиз дедиле. Уже алардан жардам жок эле, 95% тартылып бүтүп калды. Буюрса ким билет, ушул 5% калды, ушул 5%ке жардам берсе деле жакшы болмок. Анткени азыр бир топ эле каражат талап кылат азырчы. Анан эмсе келиңиз, сизге ошо эркин микрофон берели, өзүңүздүн жеке оюңузду элге, көрөрмандарыңызга, кино сүйүүчүлөргө. Кино сүйүүчүлөргө айтарым, мисалы, мына Курманжан Датка деген эң сонун кино чыкты бизден. Ушу Курманжан Датка кинодон кийин элдин баары ушул биздин тарыхка кызыгуусу пайда болду. Ошол жылдардагы биздин атууларга, ошол жерде менмин деген инсандарга кызыкчылык пайда боло баштады. Бул мен тарткан кино дагы ошол кезде окуяга байланыштуу. Бул 1876 жылы ошо Алымбек Датканын Абдылбек деген ушундай патриот уулу болгон. Ошол тууралуу тартам. Мен буюрса баарыңарды ошо патриотчулукка чакырат элем. Элибиз аман болсун, тынчтык болсун негизи эле. Сизге рахмат, ушундай биздин куттуу студиябызга келип өзүңүздүн оюңузду, жеке оюңузду билдирип кеткениңизге, ишиңизге ийгилик. Рахмат сага да.